Дагы бир актуалдуу азыркы учурдагы маселе талкууланып жаткан бул Бакиевдин Кыргызстанга кайтып келиши мүмкүнчүлүгү да ошондой. Буга кандай көз караштасыз? Мен как-то мындай айырмасы жок мен үчүн. Келеби келбейби ал өзүнүн иши. Бирок мен башынан айтчумун эле, Текебаевка деле айткам өз убагында. Заочный сот деген вообще туура эмес ал. Силер билесиңер ал киши каерде алып келбейсиңерби? Силер бийликке келдиңер, төргө отурдуңар. Толук жоопкерчилик алдыңар 10-жылы. Эмне кантип таппай атасыңар? Ал Минскиде турат. Анан заочный сот туура эмес. Себеби заочный сот кийин отменага мүмкүнчүлүк берет да. Аянтта 7-апрель 10-жылы мен аянтта болгом, мен көргөм өз көзүм менен. Кимди атканды көргөм. Кимди атты эле? Менин жанымда жүргөн жаш балдар аткан ак үй жака. Автоматтар менен форумда тартып алган автомат менен ушу балдар тарткан. Алар деле аткан. То есть бул жерде эки тараптуу болчу. Ал жактан светошумовой болгон снайперлер эми кийин Чотбаев айтпадыбы? Ата албайт өз жактан, жетпейт. Анан ошондой нерсе бул жерде атуу болгондо калыстык менен шайланган. Экинчиден мен Бакиев приказ берди деп эч качан айта албайм, себеби мыйзамда жазылган, эч качан приказ берилбейт. Аткыла деп айтпайт эч ким. Ким бериши мүмкүн? Кандай болгон? Жок. Мыйзамда, ички иштер органдар жөнүндөгү мыйзамда 28 болчу эле мурда берени. 15-20 пункт бар. Кайсы учурда кызматкер атыш керек. Имаратка кол салуу боюнча, ден соолугуна кол салуу боюнча, коркунуч болгондо, бир топ учурларда эч кандай предупреждение уруксат албай эле атыш керек. Эгерде сага автомат менен бирөө келип атып атса, сен милдеттүүсүң да. Ошондуктан бул жерде ошо мени токтотуш керек болчу. Сөзсүз жаралгандарды толук изилдеш керек. Мисалы үчүн бүт дүйнөгө таанымал ушул автомат менен жигиттер атып аткан. Алар ошо ак үй жака атканда кайсы окуя эч ким билбейт да. Бул ушул 10-жылдагы болгон апрелдеги окуя толук изилденген эмес. Мен билбейм, балким кереги жок аны изилдештин. Ошо мени токтотуш керек да. Бул коогалан окуя болду, 84 киши каза болду. Бирок анын баары эле ушу Бакиевке же Исматовко ийген туура эмес да. Себеби анын арасында 2 милиционер болчу да. Алар да Бакиев өлтүрдү. 2 курсант болчу да. Бүгүн чыккан сөз ал Бакиевди алып келет экен, тигиндей эмне деп мен ойлоп атам, бул саясий күрөштүн бир аракеттери байкап атам да. Ал киши келбей эмне өзгөрүп кетет? Негизи Акаевдин акталышы, жок, Аскар Акаев кандай деп аны ачык эле айтты го. Аракети Кумтур боюнча бизге маалымат берди, ошондуктан биз баарын кыскартык деп атат да, токтоттук деп. Жок, Акаевге кылмыш иш болгон эмес. Мен 2006-жылы кат жазгам прокурорго. Аскар Акаевдин кылмыш иши барбы дегенде жок. Ал кишиге кылмыш иш болгон эмес. Бакиевке болгон. Өкүм бар. Бирок сотторго мен айткам, заочный чыгарбагылачы, лучше кылмыш иш токтоп турса жакшы эмеспи? Жок, уруп таштаган да.